Астагфирулла. Азыр TikTok'то жана башка жерлерде кумар ойноткон инсандар аябай көбөйүп кетти. Ошол эле жолду карасаңыз, нарда ойногондор бул жерден эмес, бул жерден аябай көбөйдү чындыгында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде ким өзүнүн досун кел кумар ойнойбуз деп айтып койсо, ал келип ойнобосо дагы ошол айткан сөзү үчүн садака берсин дейт. Эми имам Захаби ушул жерде айтат: кимде ким өзүнүн досуна, ойнобогон эле досуна, кел досум кумар ойнойбуз деп айтып койгон болсо, анан ал келип ойнобогон болсо, жөн эле ошол айткан сөзү үчүн садака берсин дейт. Анткени ал айтып коюу менен чоң күнөөгө батты, ошол күнөөсүн кетирүү үчүн бир жакшылык кылып садака кылсын, бул дүйнөдө ал күнөөсү кечирилсин дейт. Ал эми ошол досу келип ойной турган болсо, ошол досу дагы чоң күнөөгө батат. Ал эми аны чакырган инсан дагы кандай күнөөгө батат деп таң калыштуу бул жерге суроо жана илеп бергисин койгон. Бул деген сөз, туугандар, кумар ойноо бул өтө чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Кумар ойносоңуз үйүңүздөгү береке качат. Кумар ойносоңуз ортодогу ынтымак качат. Кимдер менен? Биринчиден үй бүлөңүз менен, досторуңуз менен, жана башка кошуна, деги эле сизди тааныган инсандар менен ортодо береке кетет. Ошол үчүн кумардан алыс болуңуздар. Кумарды ойноткондорду көрбөңүздөр. TikTok'то аябай көп ушул нерсе. Аллах өзү сактаган болсун.